Assalamu alaikum урматтуу фермерлер. Мен бүгүн сиздерге Абердин Ангус породасы, бул эт багытында порода жөнүндө кыскача маалымат берейин дедим. Абердин Ангус породасы келип чыгышы өзү Шотландиядан. Бул порода эт багытында өзүн аябай жакшы көрсөткөн. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк практикада бул порода эң жакшы эт багытында породалардын бири. Бул породанын өзгөчөлүктөрү биринчиден бул порода ысык 30 градус ысык 40 градуска чейин суукка чыдайт. Чыдамдуулугу абдан жакшы. Андан кийин төл өтө кичине, 20-22 килограммга чейин төл берет, бирок өтө бат чоңойот. Бул порода ылгабай жейиши, аябай көп жейт, ылгабай жейт. Бул дагы бул плюска кирет, ушундай бир жакшы жагы. Аябай көп жейт. Андан ошол кичине туулган торпок аябай тез бат чоңойот. Ошол бат чоңоюшу биринчи 5-6 айга чейин 700-800 граммга чейин салмак кошсо, 1 жаштан өткөндөн кийин 1 килограмм 200 граммга чейин салмак кошот. Усиление откорм башталганда, тоюттандыруу башталганда бул 2 килограммга чейин салмак кошот экен. Бул эң бат чоңоя турган породалардын бири. Ошондой эле бул порода бат жетилет. Букалар 14 айлыгында уруктандырууга даяр болот. Ургачылары 13-14 айда даяр болот ошол төл бергенге. Бул жакшы жактары. Эми бул породаны негизинен эмне үчүн биз тоолуу райондорго, айрыкча Ош областында Каракулжа, Алай жана Чоңалай райондоруна сунуштап атабыз. Бунун негизги себеби ушул порода негизинен тоолуу шартта өзүн жакшы, аябай жакшы көрсөтөт. Биринчиден бул порода үчүн атайын жылууланган сарайлардын кереги жок. Бул суукка өтө чыдамдуу порода болуп эсептелет. Экинчиден бул порода аябай көп жегенге байланыштуу ушул жерлерде 8 айга чейин ошол талага айдагенге мүмкүнчүлүк бар. Биринчиден жазгы жайыты болот булардын, андан кийин жайкы жайыт болот, андан соң күзгү жайытта жүргөнгө мүмкүнчүлүк болот экен. Ылдыйкы зоналарда, Ош областынын ылдыйкы райондорунда көбүнчө 5 ай эле жайлоодо болот да, 7-8 ай бул колдон бергенге туура келет. Ошондуктан бул порода негизинен ушу тоолуу шарттарда аябай жакшы өзүн көрсөтөт. Эми фермерлер үчүн кандай кызыкчылыктары бар? Фермерлер биринчиден ушул породанын букасын алып келип, жергиликтүү уйга аргындаштырып көбөйткөнгө чоң мүмкүнчүлүгү бар. Себеби бул порода бука аркылуу аргындаштырылганда 90-95% өзүнүн бардык касиеттерин берет. Мрамор, эти мрамор болгонуна байланыштуу мраморный сапатын берет. Анан ылгабай жеген сапатын, бат өсүшүн, кичине туулушун, бардык сапатын, суукка чыдамдуулугун ошол биринчи эле аргын торпокто ошол нерселерди көрсө болот. Ошондой эле бунун түсү дагы 95% туулган торпоктор мүзү жок, кара түстө болот. Ошондуктан көпчүлүк фермерлер ушул бул породага абдан кызыктар. Бул породаны негизинен кайсыл жерден алабыз, кантип көбөйтөбүз деген көп суроолор болот. Биздин Кыргызстанда 4 чарба, плем чарба бар. Ушул Абердин Ангус менен иштеп аткан. Бул Чабрец, Рена Кенч, Селем, ошондой эле Нур чарбалары бар Таласта. Ушул чарбалардан букаларды алып келип, мына 7-8 жылдан бери ушул опыт колдонулуп атат, тажрыйба колдонулуп атат. Бул тажрыйбада негизинен быйылкы кыска сиздерге жыйынтыкты айтып берсем, ушул таза кандуу бука менен жергиликтүү уйду аргындаштырган түшкөн 6 айлык торпоктор быйылкы жылы 2021 жылы октябрь айында биздин тала күнүндө көрсөтүп бердик. 60 000, 67 000ге чейин 6 ай, 7 айлык торпоктор сатылды. Бул дегени өтө мөөнөттү кыскартуу. Жергиликтүү 2 жашар торпоктордун баасында сатылды. Bir fermer bir bukаны даярдап сатыш үчүн 3 жыл, 4 жыл вакыт кетсе, ал булда 2 жыл вакыт кетет.
6 ayda satсаң деле болот буну, эң жакшы прибыли толук шарттарда. Эгерде бордоп ошону сатууга мүмкүнчүлүк болсо 2 жашта бул даяр болот. Бул дегени биз фермерлердин убактысын 2 жылга экономдосок болот. Ошондой эле кирешеси да 2 эсе жогору болот. Жергиликтүү торпок менен ушул аргын торпокту салыштырып көргөндө 20 миң, 25 миңге айырма берип атат 6 айында эле уже. Бул дегени өтө жакшы көрсөткүч. Абердин ангус породасынын дагы бир өзгөчөлүгү, булар мындай чогуу жүрүшөт, өтө эле чачылып кетпейт. Чогуу жайлоодо да чогуу жүрүшөт. Анан негизинен ушул бука аркылуу бизде бул табигый жол менен көбөйтүү деп коет. Дүйнөлүк практикада да көрсөтөт. Табигый жол менен 90-95% ушул породада колдонулат. Азыр мына көп тартышуулар болот фермерлердин арасында, көпчүлүк адистердин арасында. Эми жаңылыкка ынтылайлы, жаңы метод менен иштейли, инновационный методдор менен иштейли дейт. Ошо менен биргеликте ушул тартышуулардын арасында ушул жасалма жол менен уруктандыруу, ошондой эле табигый жол менен уруктандыруунун өзүнүн кайсыл жерде кантип иштетиш методдору бар. Мисалы, ылдыйкы зоналарда, шаарга жакын жерлерде ошол жасалма жол менен уруктандырган, айрыкча сүт багытындагы породаларга бул өтө жакшы нерсе. Бирок толуу шартта 7-8 ай жайытта жүргөн породалар үчүн, айрыкча ушу эт багыты үчүн бул жасалма жол менен уруктандыруу бир топ кыйынчылык алып келет. Ошондуктан бул породада негизинен биз азыр табигый жол менен уруктандырууду алып барып атабыз. Табигый жол менен уруктандырганда бир канча коркунучтар бар. Бул коркунучтардын бири, мисалы, ошол буканын ден соолугу, айрыкча бруцеллез кеселине. Ошол бруцеллез болбош үчүн бир жылда 2 жолу сөзсүз түрдө ошол кан тапшырыш керек бруцеллезге уйлар. Ошол бардык ушул бадага кошула турган, букага кошула турган уйлардын 2 жолу сөзсүз кан алып, анан кийин кошулуш керек да. Бир жылда 2 жолу кан алуу деген бир чоң теманы коюш керек. Ошо менен биргеликте бул буканын расходтору көп. Кичине бука менен иштегенде, жасалма менен иштегенге караганда расходу көбөйүп кетет дейт. Бул расходду азайтканга мүмкүнчүлүк бар экен инновациялык жолдор менен. Мисалы, ушул бир сатып алган буканын ээси 10 баш менен талага чыгарса, да 20 баш жанындагы фермерлердикин кошот. Ошол кошулган уйлар эгерде күздө бооз болуп келсе, ошол бооз уйлардын ээлери 1000 сомдон ошол буканын ээсине акча төлөп берет. Бул бир жагынан пайдасы. Экинчи жагынан пайдасы, биз айтып өтүп кеттик, бир букадан 30 30га чейин төл алса болот деп. Ошол 30га чейин төл алганда кээ бир фермерлерибизде практика көрсөтүп атат, 60га чейин, 50ге чейин алган мүмкүнчүлүктөр болду. Бул дегени ошол жай мезгилинде, эрте жазда, жайдан сырткары эрте жазда, ошондой эле күз, кыш мезгилинде ушул букадан пайдаланса болот экен. Бул 50-60га чейин төл алган мүмкүнчүлүк бар экен. Ошондо букадан биз өтө туура пайдаланган болобуз. Ушул жолдор менен букадан пайдаланса, биз тек карталарды иштеп чыгып көрсөттүк. Ошол жакшы пайда киреш алып келет экен. Абердин ангус породасына өтүш керек болгондо, бул албетте эт багытында порода. Бул породанын бир топ өзгөчөлүктөрү бар. Ошол өзгөчөлүктөрдө фермерлер маани бере турган бир топ иш-чаралар бар. Бул иш-чаралардын эң биринчиси, бул жерде бул породаларды алып келгенден кийин атайын букасы келди да, жергиликтүүгө кошкондо, жергиликтүү да букаларга аралашып кетпеш максатында атайын изолированный алыскы жайыттарды уюштуруш керек. Ошол айылда бир канча фермерлер биригип туруп, атайын ушул порода боюнча иштейм деген, абердин ангусту көбөйтөм деген фермерлер ушундай алыскы, эң алыскы изолированный жайыттарга чыкса болот. Бул породанын бир жакшы жери, мына бүгүнкү күндө чоң бир көйгөй болуп атат. Бизде жайыттарыбыз жетишпей атат.
жакынкы жайыттар талаш болуп атат, жакынкы жайыттар бузулуп кетип атат. А бул порода үчүн жакынкы жайыттын кереги жок. Бул саалбайт, бул топостун эле бир түрү болгонуна байланыштуу эң алыскы жайыттарды колдонгонго мүмкүнчүлүк болот. Ошондуктан бул жайыт маселеси да. Анан бул порода менен иштегенде сөзсүз түрдө биз бир жакшы схема менен иштеп атабыз. Бул схема кошумча нарк зынчырчасы деп коет. Ошол кошумча нарк зынчырчасында фермер үчүн бир топ ыңгайлуулуктар болот. Биринчиден, ушул породаны кайсыл жерден алат? Экинчиден, ошол порода үчүн атайын ветврачтар менен келишим негизинде иш жүргүзүү. Үчүнчүдөн, атайын жайыт комитеттери менен жайыт маселелерин чечүү. Ошол менен биргеликте окуу иштерин, окуулар, консультациялар, бир жолу тренинг болсо, ошол эле жерде бир жолу дагы практикалык кеңеш өткөрүү. Ошол менен биргеликте бул породаларды сатып алган атайын аткөрүмчүлөр менен байланышуу. Эгерде ушул породаны аяктап барып туруп бордоп бакканда, убойный сектор менен келишим негизинде иш алып баруу. Бул бардыгы бири-бири менен байланышып туруп, комплексный подход деп коет. Ушу комплексный подходдун негизинде бир фермердин бардык көйгөйүн бир канча организациялар чечүү жолу менен иш алып барылып атат. Биз ушул таза кандуу бука алып келип, жергиликтүү уйлардан аргындаштырып туруп, ушул бир порода, таза порода чыгарганга аракет кылып атабыз. Ушул порода кандай чыгат? Биринчи жылы алып келгенде бул аргын торпок түшөт. Бул жерде 50% таза кандуу болот, 50% жергиликтүү кан болот. Бирок ошол жерде түсү сөзсүз түрдө 90-95% ошол кара түстө, мүзү жок болот. Кээ бир учурларда кашкасы болуп калышы мүмкүн, же бир жерде кичине ак болуп калышы мүмкүн. Негизинен кара болот. Эми экинчисинде бул кайра эле ошол түшкөн торпокту кайра таза кандуу бука менен аргындаштырганда бир топ жылыш болот бул жерде. Ушинтип отуруп 4-чү муунга барганда бул таза кандуу Абердин ангуска айланды десе болот. Бүгүнкү күндө иш алып барып аткан фермерлерибиз мына азыр 2-чи муунда иштешип атат. Бул акырындык менен барат экен да. Ошол 4-чү, 5-чи муунга жеткени бул таза кандуу Абердин ангус породасына тола кандуу өттүк деген сөз болот. Азыр эми эң көп кездешип турган оорулар жана паразиттер жөнүндө да кыскача сиздерге маалымат берип кетейин. Эң эле көп катталган бул карасан, эмкар деп коет. Бул негизинен бул оору 4 айдан 4 жашка чейинки уйларда көбүрөөк кездешет. Ошол 4 жашка чейин сөзсүз түрдө бул ооруга каршы вакцина сайыш керек. Эми бул оорунун негизинен жайлоолордо көп катталат. Эгерде ушул оору боюнча өлгөн болсо малды, билиш максатында өлүп жаткан ошол торпокту көрсөңүздөр, ал шишип кетет. Ошол шишкен сандары, эттери карайып кетет. Ошол сандарын эзип көрсөңүздөр, ал быз-быз деген бир аба аралашкан үн чыгат, бызылдаган үн чыгат. Бул ошол оорунун белгиси. Ал эми бул ооруга негизинен баштагы жылдарда фермерлер ушул уйларын саап жүргөн мезгилдерде торпоктор, энести эмип жүргөн торпоктор арык болгонуна байланыштуу өтө кем кездешкен. Бул ылаңды азыр биз ушул Абердин ангус породасыга өткөндө бул ылаңды көбүрөөк кездешкенин көрүп атабыз. Эмип жүргөн семиз торпоктордо жайлоо учурунда көбүрөөк кездешет экен. Ошого байланыштуу жай мезгилинде мен өткөн немеде айтып кеттим. Жай мезгилинде барып туруп сөзсүз түрдө ушул 3 айдан өткөн торпокторго вакцина сайыш керек. Андан кийинки оору бул Сибир жарасы деп коет. Бул Сибир жарасы бир жылда бир жолу сайылат вакцинасы. Бул Сибир жарасы да көбүнчө жайлоолордо, анан кийин королордо да кездешкен учурлар болот. Бул негизинен грибковый оору болуп эсептелет. Буну дагы билүү максатында эгер ошол немеге өткөн болсо,
ал жара менен баягындай жаралар менен билинет. Ошол көбүнчө бул адамдарга да жугат. Ошол буну көбүнчө арылар, баягындай жапайы арылар, сары арылар жуктурат. Ошондуктан бул оорунун вакцинасын өз убагында алыш туура деп эсептейбиз. Бир нерсеге көңүл буруш керек. Ошол вакцина алган уйларда булар катталбайт. Катталбаган учурлар көп болгон. Эми андан кийинки бир оору бул шарп деп коебуз. Яшур. Шарп оорусу бул дагы бир жылда 2 жолу, 6 айда 1 жолу вакцина алынат. Бирок тилекке каршы башка ооруларга салыштырганда бул вакцина алгандан кийин да катталган учурлар аябай көп болуп атат. Себеби башка формада деген бир сөз чыгып атат, дагы бир башка шылтоорлар айтылып атат. Негизинен биздин Кыргызстанда азыр шарп оорусу өтө көп катталат. Сөзсүз түрдө бул кыш мезгилинде, жай мезгилинде жайыттарда катталып атат. Бул оорундағы лечение кылса болот. Бул сөзсүз антибиотиктер менен бунун өз убагында лечениясын кылыш керек. Бул ооруда аябай бат айыгат эгер убагында лечение кылса. Сөзсүз түрдө буга антибиотиктер сайыш керек. Андан кийин пастереллез деп коебуз. Мына пастереллез бул өзү коммерческий линияда келе турган вакцина. Буну сатып алып туруп сайыш керек болуп атат. Но акыркы жылдары ушу пастереллез оорусу да көп катталып атат. Себеби бул торпоктордо бунун формасы 2 түрдө болот. Бул ичек формасында дагы өпкө формасында. Кишечный, дагы легочный деп коет. Ошол 2 формада жолугат. Бунун белгилери ошол кишечный болгондо ичи өтөт, торпок, температура аябай көтөрүлөт. Легочный болгондо болсо бул температура көтөрүлөт, анан баштары шишат. Анча мунча быйылкы шартта көрдүк, кулактары да шишип, ушундай бир көрүнүштөрдү берет. Бунун башталыш формасында сөзсүз түрдө антибиотик менен лечение кылса болот. Өтүшүп кеткенден кийин ал торпок өлүп калат. Анан эми паразиттер жөнүндө сүйлөй турган болсок, паразиттер булар ички жана тышкы паразиттер бар. Буларды негизинен азыркы учурда ивермек сайлат. Ивермек сайылганда бул андан кийин альбендазол ичирип жүргөнбүз. Альбендазол менен лечение кылып жүргөнбүз. Анан кээ бир учурларда ушул бооз уйларга туура келе турган бул ранинол дегенди бооз уйларга да колдонсо болот. Бул бооз уйларды дагы колдонгонго аябай жакшы. Ранинол деген азыр чыгып калды. Эми эң көп кездеше турган дагы бир оору бул чакалай оорусу. Чакалай оорусу бүгүнкү күндө фермерлерди мына караштырсаңыз, ар бир үйлөрүндө көрүнүп атат. Бул чакалайды негизинен торпоктордо, беттеринен, көздөрүнүн тегерегинде көргөнгө болот. Бунун негизги буга иштете турган LTF-130 деген бар. Буну алдын эле оорубай туруп 5 граммдан сайып 2 жолу колдонсо болот. Ошол сайган жерин сөзсүз крес кылып коюш керек. Кийинки 10 күн аралыгында дагы сайганда ошол белгилеп койгон креске сөзсүз түрдө ошону сайыш керек. Эгерде бул оору болуп калгандан кийин сая турган болсо LTF-130ду сөзсүз түрдө 10 грамм сайыш керек 10 күн аралыкта. 2 жолу сайганда ошол өзүнүн немесин көрсөтөт. Анан дагы бир оору бар. Бул көбүнчө байланып турган кородогу уйларда көбүрөөк катташат. Авитаминоз деп коет. Бул баягы күндүн нүүрү жетишпегенинен. Бул толуу шарттарда авитаминоз оорусу камыраак катталат. Себеби булар сөзсүз түрдө кыш мезгилинде да кар жааган учурда дагы уйлар агытылат. Эшикте жүрөт. Ошо көчөдө жүргөнүнө байланыштуу буларды күндүн нүүрү жетиштүү болот. Ошого байланыштуу бул толуу шарттарда авитаминоз камыраак катталат. Бул негизинен ушул королордогу күн көрбөгөн уйларда катталып жүрөт. Урматтуу фермерлер, биз негизинен сиздерге айтып өтөлү деген максат бүгүнкү күндө бул Абердин Ангус эт багытындагы породаларды толуу шарттарда жайылтуу максатында айтып өттүк. Жана ошондой эле аларда
ошол бука аркылуу жергиликтүү уйлар менен аргындаштырып 4-5 поколенияда таза кандуу ушул породага жетишкенге аракет кылдык. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Сөзсүз түрдө ушул видеороликтен пайдаланасыздар, колдоносуздар деген үмүттөмүн. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга.